Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa karaman ya arhamar rahimin. Qandaysizlar tuğanlar? Allah'ım barыңыздардын кылган ибадаттарыңыз кабыл кылган болсун. Туткан розаларыңыз кабыл кылсын Allah'ım. Dünnesi okulan tarawih namazlarımız jana başka kılınan bardıq amallarımız Allah'ın özü bergoyda kabul kılmasın. Buyursa inşallah sabahız ulayımız doğanlar. Sabah boyunca biz ötken sabahlarda zikirge kelgemize, zikirge teşel olan kebir masiller, zikiri taşısan ne olur, zikirdeki kebir kıyım hareketler, uşular natijası, uşularga teşel olan kebir masiller aytkanız. Ошо зикирге тиешелүү эми зикирдин адеттери боюнча сөз кылабыз. Имам Ибн Ата ас-Сакандий радиаллаху анху айтат, зикирдин адеттери бар. Зикир кылганга чейинки адеттер, зикир кылып жаткандагы адеттер, зикир менен кошо адеттер, андан кийин зикирдин ички адеттери, анан зикирдин сырткы адеттери болуп, ушунда бир канча адеттерден турат. Бул жакта негизи биз буга чейинки сабактарда айтканбыз, дайыма адам зикир менен жүргөнгө аракет кылыш керек депчи. Эми кантип зикирге чейин дагы кандай адеттер болушу мүмкүн? Кантип дагы кандай өзгөчөлүктөр каралат деген суроолор келиши мүмкүн. Бул жакка азыр бул жактан айтабыз, кээ бир өзгөчө болгон маселелер бар. Ошол нерселерге карашыбыз керек. Эң биринчи, Аллахка жакындайм деген адам tasavvuf iliminden terеңирээк кирем, адеп ахлагымды оңдоймун, Аллахка болгон мамилеңди оңдойм деген адам зикир кылганга чейин бул нерселерге көңүл буруш керек. Эмнеге? Биринчи тообага. Буга чейин кылып жүргөн күнөөлөрдөн тооба, зикирден кадимки эле зикир туугандар, биз айтып жаткан баягы отуруп алып эле субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар жана башка ушул сыяктуу зикирлер. Исм мужаррад жана башка, исм муфрад жана башка Аллахтын ысымдарын айтып зикир кылуу. Эми ошол зикирге тиешелүү болгон адептерди айтып жатабыз. Ошолордун ичинен зикирге чейинки адептердин биринчи адам эмне тооба кылганын унутпаш керек. Зикирге чейин эмне кылып жаткан кылган күнөөлөрүбүздөн Аллах Тааладан кечирим сурап, Аллах Таалага тооба кылышыбыз керек эң биринчи. Анан ошол күнөө тообанын өзүнүн шарттары бар, билебиз. Тообага кайра кайтып келбей тургандай болуп. Туура, биз кээде кылып койсок деле, кээде тооба кылсак деле күнөө кайтып кое беребизчи. Бирок ошого карабастан эмне колдон келген жерге аракет кылып күнөөлөрдөн тыйылганга аракет кылышыбыз керек. Андан кийин тахзибун нафс, нафсти эмне тахзиб кылышыбыз керек. Тазалашыбыз керек мындайча айткандачы, же болбосо нафсибиз менен жакшылап күрөшүшүбүз керек. Күрөшүү жолдору менен кантип? Ошол нафс дегенде биздин өзүбүздүн каалообуздун, өзүбүздүн максаттарыбыздын лаззат ала турган нерселерибизди таштаганга аракет кылыш керек. То есть лаззат ала турган нерсе деген шариатка туура келбей тургандай, Аллах Таала баш ийбей турган лаззаттар. Адам жөн эле сүйлөгөнү жакшы көрүп атат да. Ошону эми жөн эле сүйлөсө, бир максаттуу сүйлөгөнү үйрөнүш керек адамчы. Сүйлөгөндөн алдын ойлонуп, бул сөз мага пайда алып келеби, ушул сөздү айтсам тиги же мен же бирөөлөргө пайдасы тийеби, же пайдасы тийбейби, же жөн эле нафсинин каалоосубу, же жөн эле мен өзүмдүн лаззаттаныш үчүн айтып жатамбы. Мен бул адам жамандаган менен мага бир пайда түшөбү, мен жамандаган сөздөр ушул адам точно барбы, мен муну мынтип айтып жатам, бул жалганчы деп айттым, бул колунан эч нерсе келбейт деп айттым, бул адам мындай деп айттым, чындап эле ушул сыфаттар ал адамда барбы? Бар болсо ал адам ушул сөздөрдү эшиткенде бул ушак болуп калбайбы, гыйбат болуп калбайбы, же доомат болуп калбайбы? Ушул сыяктуу нерселерди ойлонуу менен, ошондой эле көздү, кыскасы нафстин баардык нерсесин тарбиялоо менен деп айтканбыз туугандар. Андан Аллах Тааланын алдыга келүү керек туугандар. Эми ушул нерселер жана башка бул жакта кээ бир маселелер бар туугандар. Аллахтын баардык бизге фарз кылган нерселерин аткаруу менен, Аллах Таала бизден дайыма бизге тыйган арам нерселерден тыйылуу менен, ушул нерселердин баарын аткаруу менен бирге төмөнкү нерселерге көңүл бурабыз туугандар. Биринчи, сырткы көрүнүшкө жана ички көрүнүшкө ушул нерселерге. То есть, мындайча айтканда, аллибсул халал, кийген кийимге көңүл бур. Шариатка туура келеби биринчиден? Айрыкча аял кишилер, зикир кылаардан алдын
Ага дагы карашыбыз керек туугандар. Кийген кийимибиз неге дегенде кээ бир адамдар баягы чыпыйган же болбосо ал жак бул жактар ачыктарын кийип алат да, жазында же болбосо жайындачы. Ушул нерсеге көңүл буруш керек. Аллахтын алдында барарда сен зикир Аллахты эстөөгө кетип жатасың. Аллах Таалага жакындоого барып жатасың. Эми жаңыдай Аллах Таалага жакпай турган кийимдерди кийип алсаң анда дагы болбойт. Ошого айрыкча мындай уялганда ачык чачык жерлерди жабыш керек да, жакшыраак кийим кийүүгө аракет кылыш керек туугандар. Анан ошол кийимге көңүл буруш керек, адалдан болгон болуш керек. Адалдан кийим болгон болуш керек. Эгерде кийим арамдан болгон болсо, анын сөзсүз түрдө адамга кесепет тиет. Адалдан болгон болсо, анын сөзсүз түрдө жакшылыгы адамга тиет. Мындайча айтканда, ошол кийимди биз алганда кантип алдык? Каяктан келди бул кийимдер? Бирөө бизге хадия кылдыбы? Же биз уурдалган акчага, же бирөөдү ыйлатып алган акчага сатып алып жатабызбы? Же болбосо бирөөдөн зулумдук менен алган акчага сатып алдыкпы? Же болбосо бирөөдөн зулумдук менен тартып алдыкпы ошол кийимдичи? Көңүл буруш керек. Ар бир нерсе, носкиңизге, башыңызда баш кийимге, үстүңүздө кийимге, чапаныңызга баардык нерсеге баардыгына көңүл буруш керек, Андан кийин колдон келгенче ошол кийимди же болбосо отурган жерди, үйдү, ошо көрпөчө отура турган дивандарды, үйдүн ичини жыттуу кылыш керек. Билебиз, бизде алымдарыбыз айтат, жыпар жыттуу жерлерде периштелердин жүрүүсү, периштелердин келүүсү жеңил болот депчи. Периштелер жакшы мындай табиаты таза адамдар, мындайча жүрөгү таза адамдар жыпар жыттуу таза жерлерди жакшы көрөт адам баласы. Негизи эле адам баласы ушундай, билебиз, адам баласы мындай таза, порядочный, анан жыттуу жерлерди жакшы көрөт. Туурабы туугандар? Ошондой эле периштелер дагы ушундай порядочный, мындай таза болуп тыккан болгон жерлерди периштелерден жакшы көрөт, анан жыттуу жерлерден периштелер жакшы көрөт. Ошондуктан мусулман адам үйүнү жыттуу карманыш керек. Үйдүн ичиничи, үйгө келгенде үйдөн жаман нерсени жыты чыкпастан жакшы нерсени жыт чыгып туруш керекчи. Ошого көңүл буруш керек. Тазалап, ал жак бул жактарга көңүл буруп, үйдө жаман жыттана турган айнып калган мисалы тамактарды сыртка алып барып төгүп, мусорларды бир жумада бир жолу алып чыкпастан күнүгө алып чыгып туруш керек. Ошол сыяктуу жана башка жаман нерселердин баарын чыгарып салыш керек туугандар. Башка жакта сакташ керек, аны ыргыта албайсың туура, бирок башка жакта сактаган. Же болбосо үйдү күнүгө эртең менен эшик терезесин ачып, шамалдаттырып, баягы билебиз туугандар, эгерде мындай сырттан келсең, сен эшикке барып 1 саат айланып келип, үйүңдөгү адамдар 4-5 адам уктап жаткан жерге кирсең, жаман жыт чыгат. Алар баягындай жаман иш, бир жаман нерсе кылбаса дагы адамдын өзүнөн ушундай жаман жыттар чыгып турат адамданчы. Адам баласы ушундай. Мисалга айтайын, биз кече Аллах насип кылып Кыргызстанга барганда кээ бир аксакалдарга, кээ бир жаш 90дон өтүп калган чоң энелер бар экен, айрыбыздар алхамдулилlah. Ошолорго зыярат кылдык. Жөн эле үй таптаза да, бирок баягы кемпирлерден ушундай баягы үйдө отура бергендиктен чыга албайт, ал жака баса албайт дегендейчи. Үйдүн ичи мындай жыттанып калган да. Кандай эле бизде жаш бала бар го, туугандар. Жаш баласы бар, жаңы төрөлгөн 1 жашка жетелек баланын үйгө кирсең, үйдө баягы жаш баланын жыты аңкып жыттанат да, сонун жыттанат. Билебиз бардыгыбызчы. Ошондой эле адамдан жыт чыгат. Бул деген айтайын деген сөзүм адамдан жыт чыгат. Адамдын мындайча айтканда канчалык күнөөсү аз болуп, же болбосо күнөөлөрдөн сактанып жүрө турган болсо, ал адамдан жакшы жыттар чыгып турат кээдечи. Бул дайым эмес кээде. Адамда негизи эле биздин көпчүлүгүбүздөн жаман жыттар чыгат туугандар. Муну билишибиз керек. Буга бир окуя айтып берейин. Пайгамбарыбыз заманында ушунчалык чөйрө таза болгондуктан дейт. Пайгамбарыбыздын айлана чөйрөсүндөгү адамдар ушунчалык таза болгондуктан бир адамдар бир күнөө иш кылса, бир гыйбат кылса, ошол жактан жаман жыттар чыгып сезилип калчу экен да. Жыт мененчи. Көрдүңүздөрбү? Адам ушундай бир күнөө иш кылса, бир жаман иш кылса, ушундай нерсе сезилип калчу экен. Гыйбат нерселерденчи. Жаман жыт чыккандыктан. Бизде пайгамбарыбыз айтат го. Кимде ким гыйбат кылса, өзүнүн бир тууган этинин, бышырылбаган этини жеди депчи. Ошо бышырылбаган эттин жыты кандай? Ошол сыяктуу эле жыттар чыгып калчу дейт. Бул хакыйкат нерсе да. Андан кийин пайгамбарыбыз дүйнөдөн өттү, сахабалар дүйнөдөн өттү, табийиндер дүйнөдөн өттү дагы. Адамдар ушундай бузукулуктар, эки жүздүүлөр, гыйбатчы кылган адамдар көбөйүп кеткендиктен, адамдардын баардыгына ушундай жыттар пайда болуп, биз уже ал жытты сезбей калдык дейт да. Баягы адам дайыма жаман жыттын арасында жүрө берсе, ал жытты сезбей калат да. Мисалга алганда, кыргыздар билесиздерби? Кыргыздар кой жыттанат негизичи. Тети япондор, корейлерди карасаңыздар чучка жыттанат.
Алар неге деген жеп ичкен чучкуда арабтарды жакшылап, арабтар менен жакшылап жашасаңыз байкайсыз, алар тоок жыттанат арабтарчы. Неге? Жеген тамагы тоок да булардыкычы. Теги Япон, Корейлердики чучка, кыргыздардыкы кой, ат, ошол баягы тери неменин, еттин өзүнүн жыты адамга мындай таасирин тийгизет. Бул дайыма деп айтпайм, эми кээде ушундай нерселер болот адамданчы. Бул эми баягы суукта билинбейт, кээде мына ысык жерлерде чогулуп калганда, мисалга сиз көптөн бери Кыргызстанга барбай, кыргыздар менен аралашпай жүрүп, кыргыздарга барып бир аралашсаңыз, ушуну дароо сезесизчи. Мисалга биз корейлер менен, япондор менен аралашпайбыз, япондор менен барып бир аралашсаң, алар менен ушундай сезилет туугандар. Кыскасы, ошого адам дайыма мындай жыпар жытуу нерселерди алып жүрүш керек. Тууру аял киши көчөгө атыр сүйөнүп чыкканга болбойт. Бирок үйдө жүргөндө ошондуктан айтабыз, аял киши көчөгө өзүнүн отдельный кийими болуш керек, үйдө отдельный кийими болуш керек деп. Үйдө жүргөндө үйгө эч ким келбейт, башка бирөөлөр келбейт, туурабы? Өзүңүздүн күйөөңүз, өзүңүздүн балдарыңыз ал жакта колдонсоңуз болот. Жакшы, баягы эми баягы шахват козгой турган жыпар жыттар эмес, мындай жаман жыт дагы эмес, шахват козгой турган жыт дагы эмес, мындай приятный жыттар бар го, бул адамга эч кандай бир зыян тийбейт, шахват козгобойт, жөн эле приятный жыттар бар го, жакшы, жөнөкөй эле мындай жөн жыттарчы, мисалга жөн гүлдөрдүн жыттары, жана башка нерселердин жыттары туугандар. Ошондой нерселерди колдонсо болобу аял киши үйүндө, көчөгө чыгарбай, көчөгө сездирбестен, көчөгө чыкпай турган учурларда ошондой нерселерди колдонсо болобу туугандар? Ооба, болот. Аял киши болот ушундайларды үйүнүн ичинде колдонсо. Бирок көчөгө чыкканда сөзсүз түрдө жууп салыш керек же көчөдө жыттанбай турган кийимдерин кийип чыгыш керек болот. Ал эми үйүнүн ичинде, үйдөгү баягы жыпар жыттуу нерселерди коюш керек. Арабтар да ушул нерсе жакшы өсүшкөн. Баягы үйдө түтөтүп кое турган жана башка нерселер бар, ошолорду булар жакшы колдонот да. Биз дагы ушундай нерселерди кыргыздар үйрөнүп алсак жакшы болотчу. Бизде жыпар жыт бере турган нерселер толтура. Үйдүн алдына гүл эгип коюңуз. Бизде Кыргызстанда алхамдулилlah баягындай вазалар бар, үйгө эгип баягындай кичинекей гүл идиштер бар го, айнектери коюп кое турган. Ошондой нерселерди үйгө өстүрүш керек. Үйдүн ичиндеги бул эмени тазалайт да. Кычкылтекти тазалайт. Сиз таза нерсе менен дем аласыз. Бул адамдын биз таза нерсе менен дем алсак, адамдын мээсин иштесүүгө, уктаса уйкусу жакшы болот, канат, жашоосу жеңил болот. Ушундай нерсе көп пайдасы бар. Эгерде үйдө сиз гүл өстүрсөңүз, айрыкча аял кишилер ушундай нерсеге көңүл буруш керек. Неге дегенде бул биринчиден ден соолук үчүн, экинчиден моундай нерселерге дан өтө пайдалуу нерсе да, көрүңүздөр туугандар. Ар бир мелочь нерсенин адамдын жашоосуна чоң бир таасирин тийгизет. Ошого ушундай нерсе менен алек болгонго көңүл бурайлы. Үйдө гүл өстүрөлү, терезелерге, үйдүн сыртына кире бериш жерине жана башка жерлерге гүл өстүрүүгө аракет кылыш керек, жана башка жанагындай жыпар жыттуу нерселерди колдонгонго аракет жасаш керек. Кийимдер таза болуш керек. Балдарыңызды таза кармаңыз жана башка дегенде. Булар неге дегенде, жаңыдай Аллахты зикир кылганда, зикир менен алектенгенде адамга жакшы жардам бериш нерселер да периштелердин келүүсүдө. Адамда караңыз, муну мындай түшүндүрүп берейин силерге. Эгерде капкараңгы түндө, караңгы токойдо сен өзүң жалгыз болсоң, иттей коркосуң да. Бул жактан бир нерсе кичине эле штыр десе, уже эчтип коркуп биниз болуп кетесиң. Жаныңда досторуң болсо, күлүп жыргап эле кете бересиң сен. Бири-бириңе карап болуп деп коет, кыргыздар, бири-бириге карап болуп, ойноп күлүп эле ушинтип жүрө берип өтүп кете бересиң да. Бул деген не? Сен ошол адамдар менен мындай таасирленесиң. Сен ошол коркуу сезимиңди жоготосуң. Алар менен алаксыйсың, алар менен сага бири-бириңе шериктеш болот. Ушундай коркунучтардан, жаман нерселерден алыс болосуң да. Туурабы туугандар, Ошондой эле адам сен периштелерди көрбөсөң деле, алардын бар болуусу сага өзүнүн таасирин тийгизет да. Кандай эле жаңы сен шериктериң менен, досторуң менен болгондо коркуу сезимден арылып, өзүңдү жакшы сезип, кандай таасирлерди алган сыяктуу, периштелер болсо деле сен өзүң менен зикир кылууң сага жеңил болот. Сен Куран окуу жеңил болот. Аллах Таала жакындоо дагы жеңил болот. Көрдүңүздөрбү? Ошого ушундай нерселер пайда берет. Жаңыдай таза болуу, үйдү порядочный кармоо, жыпар жыттып кылып кармаган ушундай, Ал эми эгерде жаңыдай үйдө бардак болуп, дайыма мусор, дайыма жаман жыттана турган нерсе, дайыма уруш талаш, ызы-чуу боло турган жерлерде шайтандар көп болот. Алардын анан сөзсүз түрдө таасири тиет адамгачы. Уруштун артынан уруш боло берет, жаңжалдын артынан жаңжал боло берет. Неге ушулардын себеби? Бир себептер эми тууру, башка да себептер толтурат ондар. Ошол себептердин бирөөсү ушундай. Үйдү сен шыпырбайсың, биринчиден тазалабайсың, үйдөгү мусорларды алып чыгып таштабайсың, үйдүн ичинде баягы баланын памперси жатат,
балам памперс болгон жерде, баягы сийдик блок болгон жерде, кечиресиздер эми, ошондой жерде жин шайтандар көп болот. Алардын тамагы ошондой нерсе. Алар ушул тамак жеш үчүн келет. Анан ошол нерседен сен өзүңдү неудобно сезесиң, жиниң тез келет, каның кайнайт, тез элет, бирөө сүйлөсө жакпайт, урушуу, ошол нерселерге ал ошондой жаңыда мусордун болгондугу, үйдүн таза эместиги, үйдү шыпырбагандыгың, үйдөгү жаман жыттардын баардыгы ушуга таасирин тийгизет. Анан ошонун артынан үйдө күнүгө уруш, күнүгө талаш, эр катын бири-бирин урмай, бири-бирин каргамай, бири-бирин сокмой, жана башка нерселер ушинтип пайда болот. Көрдүңүздөрбү? Ар бир мелочь нерсе, ар бир нерсе өзүнүн адамдын жашоосуна таасирин тийгизет. Адам ошого ушундай мелочь нерселерден да сактанууга аракет кылыш керек. Ошого айтабыз да, колдон келгенчерик жакшылык жакка умтулуш керек деп адам. Андан кийин зикир кыла турган адам тахаратул батин. Адам ички сезимдерди таза кылыш керек. Ичине бул кайсы нерселер менен десе, таза, адал тамакты жеш менен туугандар. Ушул нерсеге көңүл бурайлы туугандар. Адал нерсени жегенге адам аракет жасаш керек. Адалдан болгон нерсени жегенге ошочу. Эгерде адам арам нерсе менен арам нерсе менен жеп чоңое турган болсо, ал адам жакшы амалдар кылуусу ал адамдан алыс. Ал адам жакшы амалдарды кылыш кыйын болот. Зикир кылышы, Аллах Таала жакындоосу, намаз окуусу, Куран окуусу ал адамдар кыла албайт, арам нерсе менен чоңойгон адамдарчы. Арам нерсе деген баардыгыбыз эле билебиз, чочконун нерселеринен, же болбосо арактан жасалган нерселер, же болбосо ушундай мас кылуучу ичимдиктер кошулган нерселер, баягы арам нерсенин, арам малдын кошулган нерселери. Ошол нерселерден сактаныш керек. Тамак ашта баягы эме жейбиз да бизчи, не деп коет эле. Конфет ошол нерселерден карап ичинен составга көңүл буруп, жаңыдай өлүп калган малдын эмес кошулган эмеспи? Териси же майы же болсо эти кошулган эмеспи? Ошол көңүл бурайлы. Чочконун нерселери кошулган эмеспи? Ошол нерсеге көңүл бурайлы. Ошол нерсеге көңүл буруп, тазасынан, адалынан алып жеш керек туугандар. Адал нерсе көп туугандар. Арам нерсе аз эле саналуу болгон үчүн ошол нерсени сактаныш керек адамчы. Биз ушундай ылгабай калганбыз. Биз моундай арам нерселер менен алектенип калгандыктан көпчүлүк адам байкабайт да эмне жеп жатканынычы. Көчөдөн барып алып жей берет, зор экен, ушул жакты сонун экен дейт да, аны алып кете берет. Сен ичине караштырып кой, тапташтырып кой. Ал адам адал деп сатып берет. Азыр адал деген сөз жөн эле бул эме товарды өткөзүш үчүн колдонуп калган сөз. Ага адам алданбаш керек, сен акылың бар да. Неге адал деген нерсени эле артынан ээрчип кете бересиң? Азыр арактардын бетиге адал деп жазып сатып жатат. Чочконун этиге адал деген сертификатты алып сатып жатат. Адал дегенди адамдар эмне деп түшүнүп калды десе, бул союп сатсаң болду, ошол нерсе адал деп түшүнүп калды. Адал деген нерсе эмне десең, бирөөдөн уурдалган эмес, ошол нерсе жок туугандар. Уурдалбаса дагы, адал мындай тирик болуп союлган болсо дагы, эгерде ал Аллах үчүн союлбаса, Аллах уруксат берилген жаныбарлар союлбаса, ал адал болбойт ал. Карышкырды союп жесең дагы адал эмес ал. Чочкону союп жесең дагы адал эмес, канча канды чыгарбагын адал болбойт ал. Аракты канчалык сен уурдабай өзүңдүн акчаңа сатып алып жей бер, ал ичсең адал болбойт, ал арам боюнча кала берет алчы. Ал анткени шарият Аллах Таала ушундай кылганычы. Ошого ошол нерселерге адам көңүл буруш керек туугандар. Кимде ким тамагын тазалай турган болсо, алымдарыбыздан көп маселелер айтылат. Тамагын тазаласа, ал адам ибадаттын, имандын даамын сезет туугандар. Азыр биз намаз окуйбуз, зикир кылабыз, Куран окуйбуз, ошол амалдарды кылабыз, бирок анын даамын сезбейбиз да. Анын жакшылыгын, анын биздин жашообузга тийген таасирин сезбейбиз. Таасири жокко эсе да дээрлик көрүнбөйт. Неге? Анткени жеген нерселерибиз арам болуп калганда, ошол себептен көпчүлүк учурдачы кийген нерселерибиз арам болуп калганда, ошол себептен сезбейбиз адамчы. Көрдүңүздөрбү? Адамдын жашоосунда ушундай нерселер. Арамды жеп чоңойгон дене, арам менен чоңойгон дене, ал эмне? Жакшылык нерселерде чоң жетишкендиктерге жетише албайт эч качан. Арам нерсе менен чоңойгон дене жакшылык нерселерде чоң жетишкендиктерге жетише албайт. Ал канчалык окубасын, канчалык аалым болбосун, канчалык өмүрүнө динге коротпосун, бул кылба деген жерибиз жок. Жок, кылсын, жакшы нерсе, бул эң сонун нерселерден кылыш керек. Бирок айтып коелу, ал чоң бир
алым болуп кетип же чоң бир ойлап болуп кетиши алыс кыйын нерсе андай адамдар үчүн. Неге дегенде ал адам жашоосу арам нерсе менен чоңоюп калгандыктан. Ошондуктан туугандар, бул бир эле биз азыр зикирге байланыштуу кылып айтып жатабыз да, бул зикир эмес, баардык нерсеге тиешелүү ушундай туугандар. Эгерде биз арам нерсе менен чоңое турган болсок, арам нерсени жеп денени ошону менен бага турган болсок, эмне болот? Азыркы айткандай маселелер байланыштуу болот туугандар. Ушундай арам менен чоңойгон денелер эч качан алар намазга жыгылыш кыйын болот. Ал адамдардын жаңыда ибадат кылгандар кыйын болот. Ал адамдар жакшылыктар сезүүсү, бирөөгө жакшылык кылуусу, бирөөгө жардам берүүсү ал адамдардан алыс. Андай адамдар кылуусу кыйын болот ал адамдарга. Эми туура бирөө арам жеген болсо дагы, башка нерселер менен чоңойгон болсо дагы кичине гана билбестен зикир кыла бериш керек. Зикир ал адамга өзүнүн пайдасын тийгизет. Ал адамды оңдогонго жардам берет туугандар. Бирок жаңыгындай арам жебестен чоңойгон адамдардыкы эң жогорку даражада, эң сонун пайдасын тийгизет. Зикир пайдасын тийгизет. Балким ошондой бир арам нерселер жеп калган адамдар кайра зикирди көбөйткөнгө аракет кылыш керек туугандар. Эми кимде-ким зикирди ушундай нурдуу амалдары менен кыла турган болсо, жаңыдай тоба кылды, адалдан тамак жеди, адалдан кийинди, ушундай амалдар менен кылса, ал зикир адамга нур алып келет. Адамга нур алып келет деген кандай? Анын бир таасири, нур деген мондо көзүңө көрүп, колго кармап турган нерсе эмес да туугандар. Адамга ушундай пайда алып келет. Сен буга чейин кылып жүргөн күнөөлөрүң өзүнөн өзү кетип баштайт да. Адам буга чейин көзүнү сактай албай жүргөн, барып көзүнү сактап калат туугандар. Туура бул бир күндө эле боло турган нерсе эмес. Сен ушундай эле бир отуруп зикир кылып койсоң, мындай болуп кетпесиң деген сөз эмес. Жок. Бул ар кимдин өзүнүн ыхласыга жараша, өзүнүн ички дүйнөсүн тазалоосуга жараша бир айда, кээ бирөөлөргө 40 күндө, кээ бирөөлөрдө 1 жылда, кээ бирөөлөргө 5 жылда, кээ бирөөлөрдө 10 жылда, ар кандай ушундай болуп акырын адамга өзүнүн таасирин тийгизет. Барып анан сизин такы болуп калганыңызды өзүңүз сезбей каласыздар. Андан кийин зикир кылып жатканда, зикир менен кошо боло турган эмне? Адеттерден эң биринчиси ихлас туугандар. Ихлас бар жерде керек туугандар. Ихлас бул сыфат туугандар. Адамда бул сыфатта туугандар. Сыфат дегенде кандай? Сени менен кошо, сен эмнени кылсаң ошону менен кошо сени менен болот. Мындайча айтканда, караңыздар. Менде эркек деген сыфат бар да, туурабы туугандар? Эми мен бир иш кылсам да эркек деген сыфат менен кошо кылат. То есть мен ошол ишти кылсам эркектик сыфаты менен кылам да. То есть аялдарга окшобосун же жаш балдарга окшобосун өзүмдүн сыфатыма жараша моундай деңгээлде кылам. Туурабы туугандар? Мисалга мен эркек деген сыфатым бар, үй бүлөдө да эркек, то есть үй бүлөдө башчы болом мисалга алганда. Туурабы? Эркек деген сыфатым бар, бир адамдар менен кошулганда ал жактан эркектерге окшоп ажырап турам да. Бардык жерде адамдар ушундай сыфат болсо, ал ошол сыфат бар жерде өзүнүн таасирин тийгизет туугандар. То есть ошону менен кошо болот. Ошондой эле туугандар, адамда ихлас деген сыфат болсо, сен намазыңды дагы Аллах үчүн окуйсуң. Зекетиңди да Аллах үчүн бересиң. Сабак окусаң да Аллах үчүн окуйсуң. Зикир кылсаң да Аллах үчүн зикир кыласың. Куран окусаң да Аллах үчүн Куран окуйсуң. Башка дагы кандай гана амал кылбаган, баардыгын Аллах үчүн кыласың да. Ошондуктан ихласты адам өзүгө сыпат кылганга аракет кылыш керек. Бул эмне менен болот? Сен дайыма кылып жаткан амалыңдын башында Аллах Тааланы эстегин. Аллах Таала үчүн гана кылгын. Анын ордуга башка нерселерди максат кылбаган. Буга чейин айтып кеткенбиз туугандар, ордуга даже рахмат деген сөздү угууну да максат кылбаш керек да, бир жакшылык кылып жаткандачы. Сен бирөөгө дуа кылып берип жатасың, же болбосо бирөөнүн айтканын кылып берип жатасың, же болбосо бирөөгө сен жардам бердиң, садака бериң, же зекетиңди бериң, же орозо фитириңди бересиң, мисалы алганда, туурабы? Ушундай иштерди кылганда сен андан рахмат эчтүүнү да максат кылбаганда, сага мындайча айтканда, сен ошол ишти кылганыңдан кийин сага рахмат айтпаса дагы, сен эмне жүрөгүң жайында Аллах үчүн кылганыңды кубанышың керек да сенчи. Рахмат айтпаса дагы
Анын сен кыяматта ошон толук соонуу аламын дегенде кылуу менен. Буга Айша энебизден bir misal айтайын. Айша энебиз алдыңкы кезде кулдар болгон, билебиз, Айша энебизге ушундай акча келет эди, байлык, бийлик келет эди, Анан Айша энебизге келгенде Айша энебиз ошо кулдарга берип, моону баягы муктаж адамдарга, могул адамдарга алып барып бер дейт эди. Могул адамдарга алып барып бер десе, алар алып барып бергенден кийин эмне дейт? Тигилер рахмат, Алла разы болсун айтат да. Анан ошентип айтса, Айша энебиз келип Айша энебизге айтат: "Эмне дедиң? Эмне кылдыңар?" десе, "Сен айткан ошол адамдарга алып барып бер" дейт. Анан алар эмне деди десе, "Алла разы болсун, рахмат" деп айтты деп айтат. Арабча. Арабча мен силерге кыргызча айтып берип жатам. Анан Айша энебиз эмне дейт? Мону да башка мынауга алып барып бер, сага рахмат, Алла разы болсун деп айтса, Аллахым силерден да разы болсун, силерге да чоң рахмат деп аларга да жооп катары айткан дейт. Анан бул алып барат дагы кызматчысы алып барып жаңы айткан адамга берип, кайра келип айтат: "Эмне деди? Ушуна Алла разы болсун, рахмат" деди. "Сен эмне дедиң? Ага мен дагы Алла разы болсун, силерге да рахмат, чоң рахмат" деп аларга жообун айттым дейт. Анан баягы кул сурайт да: "Неге мынтип айттырдың бизге?" Ал рахмат деди, чоң рахмат деди. Бул жөн эле табияттагы көрүнүш го. Муну ушинтип айтат адам баласы. Сен неге ушинтип айттырдың десе, Айша энебиз эмне дейт? Биздин берген садака, биздин берген жакшылык Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Ошол жакшылыктын ордуга биз эч нерсе каалабайбыз. Аллах ошонун соонун кыяматта Аллах өзү берсин. Булардын айткан рахматыга силер дагы рахмат айткыла, алардын айткан рахматыга силер рахматыңар жооп болсун. Тиги берген садакабыз, берген жакшылыгыбыздын сообу кыяматта таза бойдон бизге келсин. Ага рахмат дагы жообуга келген болбосун. Төлкө анын сообу бизге келсин. Рахмат, Алла разы болсун деген сөз дагы, дуасы дагы эч нерсеси бизге керек эмес бул дүйнөдө. Ошого жооп катары силер постоянно ушинтип айткыла деп жаңы өзүнүн кызматчыларга ушинтип үйрөтөт да. Көрдүңүздөр? Айша энебиздин сахабалардын деңгээли кандай болгон? Алар ордуга эч нерсе каалаган эмес да, бул дүйнөдө рахмат айтса, рахматтын ордуга дагы бул дүйнөдө рахмат айтып койгон. Көрдүңүздөрбү? Рахмат айтса, жакшылык кылат. Жакшылыктын ордуга рахмат айтып Алла разы болсун десе, ошонун ордуга да Алла разы болсун, жакшылык болсун деп аларга бул дүйнөдө эле жообун берип коюш, ошол кыяматта баягы кылган жакшылыгы таза, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ыхласында эч нерсе аралашпаган таза бойдон өзүбүзгө Аллахтын соонун кайтарсын деген ошол максатта ушундай амалдар кылат. Көрүңүздөр туугандар, ыхласыздык ушундай болуш керек. Зикир кылып жатканыбызда дагы ушундай Аллах ыраазычылыгы үчүн. Башка нерселер максат болбосун. Туура, зикир менен сиздин жүрөгүңүз тазаланат, башка нерселер болот. Бирок сиз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кыла бериңиз, калган нерселер пайдасы өзүнөн өзү келе берет туугандар. Жүрөктү тазалаш үчүн зикир кылсаңыз, бул деле жакшы ниет. Бирок таза ыхластуулук эмес алчы. Таза ыхластуулук Аллахтын гана ыраазычылыгына же болбосо Аллахты гана максат кылып зикир кыласыз, болду, ушул гана да. Башка эч нерсе максат кылмаш керек ал жактачы. Ошондой эле намаз. Намаздын кандай пайдалары бар, берекет алып келет, тынчтык болот, жакшылык болот, нур болот жана башка. Бирок намаз окуганда сиз төлкө Аллах үчүн болсун, калган нерселер өзүнөн өзү келе берет туугандар. Калган нерселер өзүнөн өзү келе берет. Таза ыхластуу болгон жүрөгүңүз келсе ушундай нерсе. Ар бир нерседе төлкө Аллах болду. Ар бир кылган жакшылыкта ар бир кылган жакшылыгыңызда төлкө Аллах үчүн болсун, калган нерселер өзүнөн өзү келе берет туугандар. Макул сиз нур алыш үчүн, береке алыш үчүн деле ниетиңиздин бир четинде болсо макул. Макул деп айтабыз. Бирок билиңиз, чоң бир даражага жеткенде ал нерселерден кемчилик катары болуп калат туугандар. Ал нерседен кемчилик катары болот. Олия адамдар, мындайча айтканда Абу Ханифа радхiyallahu анын деңгээлиндеги адамдар, же болбосо чоң аалым олия адамдардын деңгээлиндеги ыхластуулук ушундай. Бараканы да максат кылбайт, жакшылыкты максат кылбайт, баардык нерсеси төлкө Аллах үчүн да. Калган нерселер өзүнөн өзү келе берет туугандар. Ол сен каалайсың, ал намазда нур бар, каалайсың, баракат бар. Ал өзү келе берет. Сен аны ниет кылсаң да, кылбасаң да келе берет. Мисалга алганда караңыздар туугандар. Мен телефон алдым, телефон менен сабак өткөнү максат кылдым да. Эми мунун ичинде WhatsApp бар, калькулятор бар, сааты бар, календары бар, погодасын көргөзөт, интернетке койсоң балабатардын баардыгы бар, туурабы туугандар? Ошолор калган нерселер өзүнөн өзү пайда болду да. Менин максатым сабак өтүш үчүн телефон алыш керек болчу. Ошонун себебинен калган нерселер өзү келди. Ушундай болупчу. Эми мен аны да максат кылбай жөн эле телефон алышым керек десем, ошонун баардыгы сабак өткөнгө, ошол эле телефон саат көргөнгө, ошол эле телефон погода көргөнгө деле, календар көргөнгө деле, калькулятор колдонгонго деле, башка баардык нерсеси
Ошон үчүн максат өзүнөн өзү келе берет да туугандар. Мен максат кылбасам делечи. Мен максат кылып телефон алуудан максатым эмне? WhatsApp колдонуш. WhatsApp колдонуш болсо башка нерселерден өзү келди. Телефон алуудан максатым интернетке кириш. Интернетке кириш максат башка нерселерден өзүнөн өзү келди. Бирок мен телефон алуудан максатым жөн эле телефондуу болуу болсочу, башкалар деле келеби? Ооба, керек туугандар. Эми ошондой эле болуш керек биздин амалдарыбыз. Төлкө Аллах ыраазычылыгы үчүн бир гана Аллахтын өзүнө гана максат кылып кылышыбыз керек. Калган нерселер өзүнөн өзү келе берет туугандар. Ошондой деңгээлге жеткенге аракет кылыш. Ихластуулук ушул нерсени үйрөтөт. Андан кийин татбибул мәжлис деп коюптур. Бул жакта ката жазылыптыр. Татбибул мәжлис бир раихати таййиба ли ажли малаикати вал джин. Ошол мәжлис зикир кыла турган жерди, комнатаңызды жакшы жыттуу кылып коюш керек. Бул жыт боюнча айттык эле. Ошол периштелерге, джиндерге ушундай пайда болушун. Wal julusu mutarabbiyan mustaqbil al-qiblati in kana wahdahu. Эгер де жалгыз өзүңүз зикир кылып жаткан болсоңуз, кыбланы карап дараттуу болуп отуруш керек. Эгер де жамаат менен боло турган болсо, эмне жамааттын бүткөн жерге барып отуруш керек туугандар, Баягы бош орундуктарга, жамааттын ортосуга барып албастан, баягы өзүнүн ордуну билип, баягы аксакалдарды, алымдарды, олияларды өзүнүн ордуга алар төрдө отуруш керек. Билебиз, сен өзүңө жараша өзүнүн ордуң каякта болсо шүккө отурушуң керек. Wa wadu raihatihi ala fakhidayhi راحتيه كجرستر على فخذيه وغمض عينيه مع بقاء توجيه نصف عينيه. Emne көздү жумуп колдоруну эмеге коюп сандарга коюп адеттүү болуп отурат го, аялдар отурат көбүнчөсү ошондой болуп отуруп көздөрү жумуп зикир кылганга аракет кылыш керек. Анан айтып жаткан зикирлерге маани берип. Анан бул жакта ошого бир мисал алып келди. Ла илаха иллаллах дегенге зикир айткангачы, ла илаха иллаллах дегенде караңыздар. Ла илаха деген эмне? Бир дагы кудай жок деп айтып жатабыз да, Бир дагы кудай жок, иллаллах Аллахтан башка деп жатабыз да. Эми ошону айтып жатат. Ушунун бир адеби. Муну кылган жакшы туугандар. Кылбаса күнөө эмес, эч нерсе эмес. Кылбасаңыз эч нерсе эмес. Кылсаңыз жакшы. Ошону айтып жатат, Муну айтып жатканда мындай дейт. Ла илаха дегенде, бир дагы кудай жок дегенде, сен ошол ичиңден баштап киндик тараптан же көкүрөк тараптан баардык кудайларды чыгарып жатасың дейт да, Мындай көзүң менен же болбосо ошол оюңда ушинтип мына кыймыл аракет кылып жатасың дейт да, Мисалы адамдар бир нерсени сүйлөп жатканда баягы кыймылдар менен түшүндүрүп берет, каттык мындай болду деп баягы күчтөнүп аракет кылып түшүндүрүп берет. Бул дегени ошол нерсе образга кирүү же болбосо ошол нерсеге берилүү, ошону жакшы мындай жоң бир ыкмада аткаруу деп айтабыз да, туурабы туугандар, Ошондой эле зикирде да ушундай. Ошол берилип, образга кирип аткаруунун бир түрлөрү да. Анда кылбасаңыз деле боло берет зикир негизичи. Бул жаңгы жакшы нерселерден кылсаңыз жакшы дегенди сөз, Ошого айтып жатат, ла илаха дегенде ошол иштеге болгон, мындайча айтканда, бирөөлөргө таянуу, бирөөлөрдөн күч суроо, бирөөлөргө үмүт кылуу, бирөөлөрдөн таасирленүү, ошондой нерсенин баарын чыгаруу, То есть кудайчалардын, Аллахтан башка кудайлардын баарын чыгаруу. La ilahe illallah деп мындай кала. Illallah дегенде сен Аллахтан кудум ошол ичиңе жүрөгүңө киргизген сыяктуу болосуң деп ушундай кыймыл аракет кылса болот туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ушундай кыймылдар өткөнкү сабактарда, буга чейинки сабакта айтканбыз, зикирде кыймыл аракет кылса болот деп айтканбыз, Ошол кыймылдардын кээ бир түрлөрү ушундай туугандар, La ilahe illallah деп. Бизде кана мен терсим жок экен да макул. Мынакта болсо керек эле. Баягы бизде алдыңкы кезде биздин устаздарыбыз мынтип бизге зикир үйрөтөт эле туугандар. Зикир кылганда баягы намаздан кийин зикир айтабыз го. Ошондо айтат эле. Анда жүрөккө коюп, могу сол жак жүрөк болсо, жүрөктүн ордуга мындай алып келип, мындай кылып зикир тарткыла деп айтат эле да. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Неге дегенде бул ошол адамга жардам берет деп. Кээ бир олиялар же болбосо кээ бир устаздар айтылат. Зикир кылып жатканда, мындай башты эңкейтип, көз менен жүрөктү карап зикир кылгыла деп айтат да, мындай кылчы. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha. Кыскасы. Неге десе, бул кыймылдар, булар сага жардам берет. Ошол сен жүрөгүңдү кара, Аллахтан башка эч ким жокпу, же башка бирөөлөрдөн киргизип алгансыңбы деген сыяктуу нерселер да,
колуңду бияка кой, чтобы эме кылып жатканда сен сезгин, ойлонгун деген сыяктуу сөздөр менен. Чүнкү туугандар, ошол сыяктуу эле дагы башка дагы кыймылдын түрлөрү бар. Аларды кылса болот туугандар. Кылса жакшы, кылбаса эч нерсе эмес. Кылбаса эч нерсе эмес туугандар, кылбаса эч нерсе эмес. Анан шейх боюнча туугандар, кимдин шейхи болсо, көздү жумганда шейхини элестетип зикир кылса болобу десе, ооба болот. Бирок ушул жерден бир нерсе түшүнөлү. Шейхибиз бизге кудай эмес. Шейхибиз бизге күч бербейт. Бул жөн гана ортомчу, жардамчы нерсе. Мындайча айтканда, кээ бир адамдар сен ошол шейхиңди ойлоп турган болсоң, шейхиңдин сага жардамы болот. Же болбосо Аллах Таалага жетүүгө сага ортомчу болуп берет деген маанилерди этибарга алып, ошол көздү жумганда шейхин элестетип, ошол шейхинен кылган Аллах Таала менен болгон байланыштарын элестетип, ошондой кылып зикир кылса болот деп алымдарыбыз айтат туугандар. Макулбу? Бирок жаңада ойлоп калбай, бул жакта эгерде сизге ошол нерсе, бул адамдардын табиятынан да туугандар. Бардык адамдар эле мындай кыла бербейт. Бардык адамдар эле андай кыла бербейт. Биздин кыргыздардын табияты мындайга көңүл эмес туугандар. Биз кыргыздар прямо Аллах Таалага байланышканбыз эң жакшы биз үчүнчү, Эми арабтар, кээ бир ушундай адамдар бар экен, алар через шейхтер аркылуу ушундай байланышат туугандар. Кээ бир адамдар ушундай өздөрүнүн устаздарын, ушундай өздөрүнүн шейхтерини өтө жакшы катуу көрөт, аларды көргөндө, кээ бир ушундай оолия шейхтер бар да, сен аларды көргөндө дайыма Аллахты эстейсиң. Аларды көргөндө жүрөгүң рахмат жаайт. Аларды көргөнүңдө Аллах Таалага болгон сүйүү артат. Түшүндүңбү? Ошондой шейхтерди элестетсең, же ошолор менен кылган амалдарыны кыла турган болсоң, же ошол кылган амалдарын элестетсең, Аллах Таалага болгон сүйүүң дагы күчөйт, Аллах менен болгон байланышың дагы күчөйт деген мааниде. Бирок кылбасаң эч нерсе эмес. Кылбасаң деле боло берет туугандар. Баягындай салафтер айткандай, же кээ бир адамдар айткандай, бул баягындай адашкан жол эмес да. Адашкан жол эмес деп билебиз бизчи. Аны кылсаң болот, кылбасаң дагы боло берет. Ушундай эле сөз туугандар. Сөз түрдө кыл деп айткан жерибиз жок бизчи. Эгер сага жардам берсе, ошол шейхиңди сен көргөндө Аллах Тааланы эстөө сага жеңил болсо, Аллах Таалага болгон сүйүүң дагы ашса, Аллах Таалага жакындоогуң дагы ашса, анда сага кыл ошондой нерсе, кылсаң жакшы. Ал эми андай болбосо, андан кой, жөн эле зикир кыла бер, ошондой туугандар. Анан ошол зикирлерди кылып жатканда көңүл бурушубуз керек. Биз ла илаха иллаллах деп айттык, Аллахтан башка ибадат кылууга, сыйынууга кудай жок деп айттык да. Эми ошого жараша аяттар бар, Афараайта ман иттахада илаха хаваху. Сен ушундай адамдар көрбөдүңбү? Өзүнүн каалоолорун, өзүнүн оюну кудай кылып алган. То есть эмне? Өзүнүн оюну кудайдай мамиле жасайт, өзүнүн каалоосуначы. Каалоосун эмне аткарса ошонун баарын аткарат. Ла таджал мааллахи илахан ахар. Аллах Тааладан башка Аллахка бирөөнү шерик кошуп алба. Аны менен башка бирөөнү кудай кылып алба. То есть эмне? Аллахка таянганда башка бирөөгө таянба. Аллах Таала ишенгенде башка бирөөгө ишенме жана башка. Башка аятта Аллах Таала эмне дейт? Алам ахад илайкум я бани адама ла та'буду шайтан. Силер менен келишим кылбадыкпы де, адам баласы? Деп Аллах Таала бизге кайрылып жатат. Силер менен келишим кылбадыкпы де, адам баласы? Шайтанга ибадат кылбаштыгыңар үчүн. Ибадат кылбайбыз деп силер менен келишим кылбадык, силерден келишим албадыкпы деп Аллах Таала айтып жатат. Караңыздар, кудай кылып алуу деген туугандар дайыма баягындай сыйынуу, ага намаз окуу, ага сажда кылуу деген мааниде эмес да. Кудай кылып алуу деген жаңында таянгандык, жаңында ошол нерседен кудайдай таасирленүү, ошол нерсеге кудайдай ишенүү, ошол нерсеге кудайдай сүйүү, ошол нерсени кудайдай артык көрүү, ушундай нерсе болуп кетет. Эмне дейт Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтылат, кээ бир ушундай адамдар бар, эмне динар, дирхам, акчанын, кийим кеченин, кутайфа, ошол нерселердин кулдары дейт да. Кандай десе, инуатия радия. Качан буларга ошондой акча, байлык берилсе, бийлик берилсе, бир материал ошол нерсе берилсе дейт, радия. Разы болот дейт. Ал эми вайлам юата лам ярда. Эгер дагы берилбесе, анда эмне дейт? Булар разы болбойт дейт да. Караңыздар, баардыгыбыз эле ушундайбыз азыр биздечи.
Eğer berilse razı bolat deyt, berilbese emne deyt, narazı bolat deyt da. Бардыгыбыздын эле сыфаты ушундай да, туугандар, көрдүңүздөрбү? Ушинтип айтат. Ошого туугандар көңүл буруш керек кээ бир нерселергечи. Wa in kana dinar wa dirhamu la ya'budani bir ruku'i was sujud. Динар менен дирхам, то есть акча, байлык, бийлик дегендер буга сажда кылып, руку кылып, ибадат кылбасаң даган дейт. Бирок ага ибадат кылуунун кээ бир жолдору ушундай дейт, Акча үчүн өлөсүң. Акчаны иттей жакшы көрөсүң. Байлык, бийликти эмне кыласың? Кудайдай таянасың. Акчаң жок болсо сен бизде ушундайбыз да азырчы. Акчаң жок болуп калса, не болосуң? Жашоо тар да сен үчүнчү. Кудай бар го, акча жок да, ошон үчүн жашоо тар. Акчаң бар болуп, бай болсоң, дүйнөдө сенден өткөн бактылуу адам жок да. Бирок андай болбош керек туурасындачы. Сенин акчаң болсо да, болбосо да сен бирдей болушуң керек негизичи. Aslında ушундай болуш керек. Эгерде жүрөгүңдө Аллах Тааланын улуулугу чындап олтурган болсо, чындап Аллах Тааланын улуулугун жүрөк менен сезген болсок, биз эмне адам бирдей болот. Байлык, бийлик учурунда дагы, кедей болгондо дагы баардык учурда бирдей болуп калат адамчы. Илимli болсо да, илимсиз болсо дагы, бай болсо дагы, кедей болсо да бирдей болот. Ал эми Аллахтын улуктугу жүрөктө жок болгондо ушундай. Бай болуп кетсең, сенден өткөн бактылуу адам жок. Кедей болуп калсаң, сенден өткөн баягындай бактысыз адам жок болуп калат да. Ошого ушул нерселерге адам көңүл буруш керек, Анан мындай зикир кылуу төлкө мындай ла иляха иллаллахтын чыныгы кадыр баркын сезип, анын чыныгы маанилерин түшүнүп зикир кылуу баардык адамга эле келе бербейт туугандар, Буну караңыздар. Чоң Абдурахим ал-Каннаи деген чоң шейх айтат. Культу марратан, бир жолу ла иляха иллаллах деп айттым дейт. То есть эмне? Айттым деген бул бир жолу эмес, миллион жолу айтат. Бирок мындай чын маанилерин сезип, ички сезимдер менен ушинтип айттым бир жолу дейт. Сумма лам туадду илайя, кийин ашайт албай калдым деп дейт. Көрдүңүздөрбү? Баардык адамга эле бул нерсе эмне айтылып бербейт туугандар, Баардык адам эле колунан келе бербейт туугандар. İnşallah tugandar şu yerden tutuyoruz. Subhanakallahumma ve bihamdike. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve etûbü ileyh. Biz sizlerge tapşırmalardı bergen edek tugandar. Ötkөн sabaklarda. Oşol tapşırmalar boyunca kim